Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Канат Жумагазиевдин демилгеси менен аталган облустун бардык аймактарында мектеп окуучулары менен жолугушуу өткөрүлдү. Жолугушуу ачык диалог форматында өтүп, мектеп брикетин, жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштардын жана аларга карата укук бузуулардын алдын алуу маселелери, өспүрүмдөрдүн ички дүйнөсүн ачуу, күнүмдүк жашоосундагы көйгөйлөрүн өз ооздорунан угуу максатында иштин жаңы ыкмасы колдонулду. Баса белгилей кетсек, жолугушуу суроо жооп, түшүндүрмө иши менен эле чектелбестен окуучуларга жеткиликтүү болуу үчүн Атайын Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студент артисттери балдар арасында орун алып жаткан опузалоо жана бейбаштык өспүрүмдөрдүн ички дүйнөсүнө, күнүмдүк өмүрүнө кандай терс таасирин тийгизерин сахналаштырып көрсөтүп беришти. Милиция жетекчилиги колдонгон жаңы ыкма өзүнүн пайдалуу жемишин берди десек болот. Театрлаштырылган оюнга терең таасирленген өспүрүмдөр спектакль аяктагандан кийин ачык жана тартынбастан мектеп брикети, мектептерде орун алып жаткан көйгөйлөр, балдар менен ата-эненин ортосундагы мамилелер жөнүндө өз ойлорун облустук милициянын жетекчилигине айтып беришти. Иш-чаранын соңунда Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Канат Жумагазиев окуучуларга өз кеңешин берди. Эң негизгиси силер мындай биримдүү болушуңар керек, бирдикте болушуңар керек. Жакшы кесип тандашыңар керек. У вас цель одна только сейчас. Хорошо закончить школу, стать высококвалифицированными специалистами и служить своей родине, своему отечеству. Вот это цель.